Мынакей жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда көпчүлүк таанышуулар бул интернет аркылуу болуп калган кези. Ал эми Бишкек шаарынын тургундарынан сурап көрөлү. Таанышуу көбүрөөк кайсыл жакта кездешерин? Алдыда билебиз. WhatsApp'tan деп ойлойм мен көбүрөөк. Анткени аяктан жазышуулар ыңгайлуу, сүйлөшүүлөр, жазышуулар ыңгайлуу. Негизинен мен интернетке деле кирбейм. Көбүнчөсү көчөдөн ушул жак тараптардан таанышат. Адамдар менен ошо Бишкек парк гумдардан эле анча-мынча таанышабыз. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Ооба. Кайсыл жактан таанышкансыз? Ал окууда чогуу окучубуз, классташ болчубуз. Көбүнчө Инстаграмда. Көбүнчө ошол жактан эле таанышып, общение кылып ушундай. Негизи бул мен деле эмес, көп башка кыздарда дагы мындай жаштарда көбүрөөк кезиксе керек, кафелерде таанышабыз. Интернеттен же мындай обычный жөн эле жерден эмет кылабыз да, таанышып эле калам. Мен көбүнчө Инстаграмдан таанышам, анткени ал жак ыңгайлуу, сүрөттөрдү көрүп, ошол жактан таанышканга ыңгайлуу деп ойлойм. Мурун Одноклассник болсо азыр Инстаграм болуп калды деп ойлойм да. Мен көбүнчө ушул WhatsApp социалдык тармагынан көбүнчө таанышам. Себеп деген ал жактан чалуу дагы жеңил, анан сүйлөшүү да жеңил, жазышуу да жеңил ошондуктан. Биз мындай жаш кезибизде, студент кезибизде көчөдөн ушинтип таанышыбыз көбүнчө. Көчөдө го дейм көбүнчө. Көчөдө анан дос балдарым аркылуу. Негизи азыр 21-жылдын болгондон кийин баары интернеттен болуш керек го. Сиз үчүн кайсысы ыңгайлуу? Кайсыл сайт? Эми сайтты билбейм, может по WhatsApp.